Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Бүгүнкү видео сабагыбыздын темасы Google формалар. Google формалар бул Google кызматтарынын арасында сунушталган эң кызыктуу жана пайдалуу онлайн куралдарынын бири. Анын жардамы менен тез арада сурамжылоо жүргүзүүгө, катышуучулардын тизмесин түзүүгө, жаңылыктарды туш-тушка жиберүү үчүн электрондук почта даректерин чогултууга жана викторина өткөрүүгө болот. Google формалар бир нече артыкчыларга ээ. Биринчиден, бул акысыз. Экинчиден, компьютерга же телефонго кошумча программаларды орнотуунун кажети жок. Үчүнчүдөн, бул ыңгайлуу жана жөнөкөй интерфейс. Документти бир нече чыкылдатуу менен түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Төртүнчүдөн, ар кандай түрдөгү суроолорду түзүү. Бешинчиден, ошол эле учурда форманы компьютерге жүктөп, сактап алуунун кажети жок. Ал булутта сакталат жана шилтеме аркылуу дайыма жеткиликтүү болот. Алтынчыдан, жоопторду өзүнөн өзү чогултат жана автоматтык отчетторду түзөт. Жетинчиден, команданын каалаган мүчөсүнө оңдоо жана көрүү мүмкүнчүлүгүн берет. Сегизинчиден, сурамжылоону почта аркылуу таратуу, социалдык тармактарда же сайтка жарыялоо мүмкүнчүлүгү бар. Тогузунчудан, сурамжылоого катышуу үчүн Google каттоо эсебинин кереги жок. Онунчудан, сурамжылоодо 2 миллионго чейин жооп камтылышы мүмкүн. Google формаларын түзүү абдан оңой. Ал үчүн биринчи Google каттоо эсебиңизге киришиңиз керек. Андан кийин Google Chrome браузери аркылуу браузер тилкесине Forms Checkit Google Checkit.com веб-сайтын дарегин киргизиңиз. Ачылган беттен сизден бош файл шаблонду тандоо же бир нече алдын ала аныкталган шаблондорду тандоо сунушталат. Бирок баарын жакшы түшүнүш үчүн бош шаблонду тандап, аны толтура баштайлык. Жаңы форманы ачалык. Баштоо үчүн биз формабыздын же сурамжылоонун аталышын атайын сапка киргизебиз. Аталышын коюңуз жана төмөндө түшүндүрмө катары маалымат кошсоңуз болот. Ал түшүндүрмөгө сиз сурамжылоонун эмне үчүн жүргүзүлгөнүн же суроолорго жоопторду кантип толтурууну түшүндүргөн маанилүү маалыматты кошо аласыз. Андан соң формабыздын келбетин кызыктуураак кылыш үчүн форманын темасын ыңгайлаштырабыз. Бул үчүн форманын жогорку панелиндеги теманы ырастоо белгисин чыкылдатабыз. Оң жакта куралдар панели пайда болот. Анда биз форманын баш жагында сүрөттү тандасак болот. Галереядан ылайыктуу сүрөттү тандай алабыз. Же компьютерден жана телефондон жүктөп алсак болот. Сунушталган эки вариантты карап көрөлү. Биринчи вариант. Галереядан даяр сүрөттөрдү тандоо. Бул бөлүмдө 11 тема бар. Алар: жумуш жана окуу, иллюстрациялар, туулган күн, тамак аш жана суусундуктар, балдар үчүн, үйлөнүү үлпөтү, спорт жана оюндар, саякаттоо жана башкалар. Же өзүбүздүн сүрөтүбүздү тандайлык. Бул бизге өзгөчөлөнүүгө жана колдонуучулардын көңүлүн бурууга мүмкүнчүлүк берет. Сүрөт катары мектептин, шаардын же аймактын аталышы, иш-аракеттерге чакыруу, иш-чаранын аталышын койсок болот. Сүрөт кошуу үчүн жүктөө баскычын чыкылдатып, компьютерден сүрөт тандайлык. Кийинкиси бул теманын түсүн тандоо. Форманын аталышын жана суроолорунун четтеринин түсүн өзгөртсөңүз болот. Фондун түсүн тандоо. Сунушталган 4 түстүн ичинен сиз өзүңүздүн форманын фонуна ылайыктуу түстү тандасаңыз болот. Арип стилин тандоо. Сунушталган ариптин 4 стилдери бар. Алардын арасынан ылайыктуусун тандасак болот. Эми биз форманы толтура баштасак болот. Анкета үчүн суроолордун тизмесин алдын ала даярдоо тура болот. Аталышы жок суроо деген сапка сурамжылоонун катышуучулары жооп бериши керек болгон суроону жазабыз. Суроону киргизген саптын оң жагында сүрөттү киргизүү белгисин көрө алабыз.
Аны колдонуп сурообузга түшүндүрмө катары сүрөттөрдү кошсок болот. Сүрөттү киргизүү белгисин оң жагында дагы бир ачылуучу тизмени көрө алабыз. Ал жерден биз жооптордун түрүн тандай алсак болот. Бул жерде бир нече вариант бар. Биринчи, тексттин сап варианты. Эгер биз жооп берген адамдан кыска жооп берүүсүн кааласак, анда биз ушул жооптун түрүн тандасак болот. Мисалы, сиз эмне кылууну жакшы көрөсүз деген суроого мен китеп окууну же компьютердик оюндар сыяктуу кыска жоопторду киргизсе болот. Экинчи, текст абзац түрү. Бул суроого жооп берген адамдан көбүрөөк маалымат сурасак, ушул жооптордун түрүн ылайыктуу болот. Мисалы, айтыңызчы, күнүңүз кандай өттү деген суроого жооп катары жок дегенде бир нече саптардан жазылган жооп киргизсе болот. Тизмеден бирин тандоо. Жооптун бул түрү адатта бир гана жоопту тандоо үчүн колдонулат жана көбүнчө бир гана туура жооп болгон учурда ар кандай тесттерде колдонулат. Мисалы, сизге муниципалдык китепкана жагабы деген суроону берилик жана катышуучуларга ооба, жок жана билбейм деген жооптордун арасынан бирин гана тандоого мүмкүнчүлүк беребиз. Суроого жооп берген адам ооба же жок же билбейм деп жооп бериши гана мүмкүн. Тизмеден бир нечесин тандоо. Берилген жооптордун бир нече вариантын белгилөө мүмкүнчүлүгү болгондо, жооптун ушул түрү ылайыктуу. Мисалы, төмөнкүлөрдүн кайсынысы сизди кызыктырат деген суроого сунушталган варианттардан бир нече жооп болушу мүмкүн. Мисалы, китептер, музыка, тасмалар, социалдык тармактар. Бардык мүмкүн болгон жоопторду билишибиз керек болсо, анда жооптун ушул түрүн тандап алабыз. Ачылуучу тизме. Жооптун бул түрү мүмкүн болгон жооптор көп болгондо пайдалуу. Бардык жооптордун тизмесин ачылуучу тизмеге жашырып койсок болот. Ошону менен биздин форманын бетинде орун сакталат. Жооптун ушул түрүн, мисалы, сен кайсы мектептесиң деген суроого жооп берүү үчүн колдонсо болот. Муниципалитетте мисалы үчүн 10 мектеп бар деп элестетип көрөлү. Ачылуучу тизмеге бардык 10 жооптун варианттарын жашырабыз жана жооптордун тилкесин басканда гана көрө алабыз. Ал эми шкала функциясы. Шкаланы упайлар, балдар, рейтингдер менен баалоого мүмкүн болгон жоопторду алганда колдонсок болот. Мисалы, 5 балдык шкала боюнча биздин парктар сизге канчалык жагат деген суроого жоопторду шкала аркылуу чогултуп алсак болот. Максималдуу 0-дөн 10го чейинки шкаланы колдонуу мүмкүн. Тор функциясы. Тор бир нече жоопторду тандоо. Жооптун ушул түрү менен биз жоопторду 2 параметр менен чогулта алабыз. Биринчи параметрди тилкеге киргизсек болот. Экинчи параметрди саптарга киргизебиз. Мисалы, кызыктуу маалымат менен бөлүшүү үчүн Instagram аркылуу түз эфирди уюштурушубуз керек. Элестетип көрөлү. Бизде 3 ар кандай тема жана жуманын 4 күнү бар. Сурамжылоонун катышуучуларынан кайсы темаларды кызыгып, кайсы күндөргө ыңгайлуу экендигин тандашын өтүнөбүз. Саптар катарында биз жуманын күндөрүн жазабыз. Мисалы, дүйшөмбү, шаршемби, жума жана ишемби күндөрү. Ал эми тилкелерде түз эфирдин темаларын жазабыз. Мисалы, биринчи тема аймактын жолдорундагы көйгөйлөр. Экинчи тема веб-сайтты иштеп чыгуу боюнча мастер-класс. Үчүнчү тема тилдерди үйрөнүү үчүн кызыктуу интернет ресурстар. Эми биздин сурамжылоонун катышуучулары өздөрү кызыккан теманы жана кайсы күнү түз эфирге кошула тургандыгын тандап алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат. Бул учурда бир гана күндө бир гана теманы тандоо мүмкүн. Кийинки функция желектер тору. Жооптун бул түрү мурункуга абдан окшош. Ошондой эле биз тилкелер жана саптар үчүн 2 параметрди киргизишибиз керек. Бирок бул жерден бир нече жоопту тандаса болот. Мисалы, дүйшөмбү күнү сайттарды иштеп чыгуу боюнча семинар жана тилдерди үйрөнүү үчүн кызыктуу интернет ресурстар. Ушул темаларын тандаса болот.
Бул катышуучу дүйшөмбү күнү түз эфирге кошула тургандыгын жана ал эки темага кызыктар экендигин билдирет. Дата функциясы. Дата сунушталган даталар боюнча маалымат чогултууга жардам берген жооптордун түрү. Мисалы, катышуучулардан тилдерди үйрөнүү үчүн кызыктуу интернет ресурстар деген темада түз эфирди өткөрүү үчүн ыңгайлуу күндү белгилеп коюңуз деп суроо бергенде, катышуучулар өздөрүнө ыңгайлуу күндүн датасын тандашат. Убакыт функциясы. Убакыт дата деген мурунку жооптордун түрүнө окшош. Бирок бул жерде сурамжылоого катышуучулар күндү эмес, убакытты белгилешет. Мисалы, сурамжылоонун катышуучуларына түз эфирге кошулуусу үчүн ыңгайлуу учур. Google формалары аркылуу түзгөн суроолордун бардыгына сөзсүз жооп берилиши талап кылынбайт. Башкача айтканда, катышуучу кээ бир суроолорго жооп бербей койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Эгер суроого жоопту берүү милдеттүү болсо, анда төмөнкү оң жагында атайын сыдырма бар. Биз аны оң жагына жылдырып коюшубуз керек. Мындан кийин бул суроо жылдызча менен белгиленет да, бул суроого жоопту берүү милдеттүү болот. Мындай суроого жооп бербестен катышуучу форманы бүтүрүп жибере албайт. Эгер пикирибизди өзгөртсөк жана формага киргизген суроону жок кылгыбыз келсе, суроонун төмөн жагында таштанды себетинин атайын белгисин чыкылдатабыз. Ал эми кийинки суроону кошуу үчүн вертикалдуу панелдин оң жагында плюс белгисин тандайбыз. Ошентип, сурамжылоонун катышуучуларынан жоопторду алгыбыз келген суроолор менен форманы толтурабыз. Форманы толтурганда документ автоматтык түрдө сакталат жана сурамжылоонун катышуучулары браузердин баракчасын жаңыртуу менен формадагы өзгөрүүлөрдү көрүшөт. Биз анкетага суроолорго баяндама маалымат, сүрөттөрдү, видеолорду кошо алабыз же анкетаны керек болсо өз-өзүнчө бөлүмдөргө бөлсөк болот. Эми форманы толугу менен толтургандан жана коздогондон кийин анын сурамжылоонун катышуучуларына кандай болуп көрүнүшүн алдын ала көрүшүбүз керек. Форманы алдын ала көрүү үчүн үстүңкү куралдар панелинде көз сүрөтчөсүн чыкылдатабыз. Бул кадам абдан маанилүү, анткени алдын ала көрүүдө анкетанын бардык кемчиликтери менен каталарды көрө алабыз жана аларды дароо оңдой алсак болот. Эң акыркы нерсе бул форманын кошумча өзгөчөлүктөрүн киргизүү. Ал үчүн жогору жакта куралдар панелинде тиштүү дөңгөлөк же шестеренканын сөлөкөтүн басабыз. Эгер биз электрондук почта даректерин чогултуубуз керек болсо, анда электрондук почта даректерин чогултуу деген кутучаны белгилейбиз. Форманын баш жагында жаңы бөлүм пайда болот жана аны толтуруу талап кылынат. Электрондук почтаны киргизгенге чейин форманы жиберүү мүмкүн эмес. Форманын настройкаларында башка бөлүктөр да бар. Аларды өзүңүз көрүп, ылайыктуу бөлүктөрдү өзүңүз тандап көрүңүз. Бардык керектүү настройкаларды тандагандан кийин сактап калуу баскычын басууну унутпаңыз. Биздин сурамжылоо формабыз даяр жана командабыздагы башка мүчөлөрүнө формага өзгөртүүлөрдү киргизүүгө, оңдоого жана көрүүгө мүмкүнчүлүгүн бере алабыз. Ал үчүн жогору жактагы куралдар панелиндеги 3 чекит белгисин таап алабыз. Ачылган тизмекте кирүү орнотуулары дегенди тандайбыз. Бул жерден башка адамдарга формага өзгөртүүлөрдү киргизүүгө, оңдоого жана көрүүгө мүмкүнчүлүгүн бир нече ыкмалар аркылуу берсе болот. Мисалы, формага өзгөртүүлөрдү киргизүүгө же көрүүгө болгон мүмкүнчүлүгүн тандайбыз. Андан кийин шилтемени көчүрүп алабыз да шилтемени командабыздын мүчөлөрүнө электрондук почта, социалдык тармактар же жеке билдирүү аркылуу жөнөтөбүз. Экинчи ыкмасы командабыздын мүчөлөрүнүн Google электрондук почтасынын даректерин атайын сапка киргизебиз. Бардык өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин аяктоо баскычын чыкылдатабыз. Форманы бөлүшүү үчүн жогору жактагы жиберүү баскычын чыкылдатабыз. Пайда болгон терезечеде форманы электрондук почта аркылуу жиберүү мүмкүнчүлүгүн тандасак болот. Же форманын шилтемесин көчүрүп, социалдык тармактарда же жеке билдирүү аркылуу бөлүшөбүз.
же болбосо форманын HTML кодун көчүрүп дароо эле сайтка койсок болот.